Ассаламу алейкум достор. Ушундай кооз, даамдуу пирогду жарым саат ичинде жасаганды үйрөнгүңүз келсе, анда акырына чейин көрүңүз. Биринчи песочный камырды жасап алышыбыз керек болот. Май менен шекерди аралаштырып, экөөнү айландырабыз. Май бир аз көтөрүлгөндө жумуртканы салабыз. Шекер эрип масса бириккенде миксерди төмөн скоростуна коюп унду кошобуз. Антпесек ун аябай чачырап кетет. Камырды өтө көп айландырбайбыз, ун бириксе эле болду. Өтө көп айландырган болсок, камырыбыз резина сыяктуу болуп, жакшы болбой калат. Эгерде сиздин формаңыздын антипригарный покрытиясы болгон болсо, анда майлаштын кереги жок. Мен бул форманы биринчи жолу иштеттим, ошол үчүн майлап койдум, жабышып калбасын деп. Формага камырды жайып, муздаткычка салып турабыз. Ал эми биз пирогдун заливкасын даярдайбыз. Шекер менен крахмалды аралаштырып, жумуртка менен аралаштырабыз, шекер эригенче. Массаны жакшылап аралаштырып, сметана менен аралаштырабыз. Сметананын проценти 20-25% болуш керек. Эгерде андан азыраак болсо деле эч нерсе эмес, жарай берет. Начинкасына каалаган ягодан иштетсеңиз болот. 180 градуста 35-40 минутта бышырабыз. Өзүңүздүн духовкаңыздын күчүнө дагы караңыз, эгерде дагы бышырыш керек болсо, анда минутасын дагы койсоңуз болот. Пирогубуз дагы даяр болду. Мен сиздер менен коштошпоймун. Келерки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Рецепт жаккан болсо, жакындарыңызга бөлүшүп коюуну унутпаңыз.